ордундан туруп ок атууга кириш. Жолдош полковник сержант Жаанбаев ок атууга даяр. Жолдош полковник кенже сержант Карабаев ок атууга даяр. Чукка! Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын 12-19 апрель күндөрү Коргоо министрлигинин түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын карамагындагы аскер бөлүктөрүнүн арасында аскердик колдонмо спорт түрлөрү боюнча спартакиада өткөрүлдү. Аталган мелдештин катышуучулары аскердик кармаш урушу, офицердик 3 түрдүүлүк мелдеши, комплекстик көп түрдүүлүк, ошондой эле штаттык жана табелдик куралдан ок атуу түрлөрү боюнча күч сынашышты. Спартакиада 19 апрель күнү жыйынтыкталып, 36-806 аскер бөлүгүндө жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи салтанаттуу түрдө өткөрүлдү. Президент! Өстур! Жүздөлү солго! Жолдош Кыргыз Республикасы Коргоо министри Спартакиаданын катышуучулары салтанаттуу жабыл аземине тизилди. Саламатсыздар жолдоштор! Иш чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов баштаган аскер жетекчилери катышышты. Министр жалпы иш чаранын катышуучуларын куттуктап, аскер кызматкерлеринин күжүрмөн даярдыгы үчүн спорттук иш чаралардын орду чоң экенин белгиледи. Спартакиаданын жеңүүчүлөрүнө кубок, медаль жана баалуу белектер тапшырылды. Офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана солдаттар ушундай жаркыраган күндө ушундай бир жакшы Спартакиаданын жыйынтыгын өткөзүп атабыз. Баарыңарды куттуктайм, сыйлыктарыңар менен. Эң негизгиси күжүрмөн даярдыктагы жасап аткан иштерибиздин баарын бүгүнкү жетишкендиктин баары бу биз баарыбыз катарда турган жоокерден баштап Коргоо министрге чейин бул баарыбыздын эмгегибиздин жыйынтыгы. Максатыбыз эртеңки күндө Кыргызстаныбыздын коопсуздугун камсыз кылуу. Алган сыйлыктарыңар менен чын дилимден өзүмдүн атыман, Коргоо министрлиги жетекчилигинин атынан баарыңарды куттуктайм. Аманчылык каалайм. Үй бүлөңөрдө баарыңарда тынччылык болсун, аманчылык болсун. Дайыр жолу куттуктайм. Чоң рахмат. Спартакиаданын жыйынтыгы менен биринчи орунду 52-870 аскер бөлүгү, экинчи орунду 36-806 аскер бөлүгү, үчүнчү орунду 35-524 аскер бөлүгү ээледи.